Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulih ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hormatly biz menen bugün uşul bağırlaşığa çıkıp vakit tapkan körarmanlar. Bugün kayradan sizler menen Allah subhanahu wa ta'ala jolukturup eken bir maselenin tegereginde çoğu çaran oy kalçap körölü dedik. Muna uşuğa köptön beri bizin pikirlerimiz, oylarımız uygu tuğu bolup kelgen masele. Alda bolsa bizdin mekenimiz bolgon, bizdin ömrümüzdün manisi de bolup ketken, biz uktasak düşübüzde, oygonsoq oyubuzda жүрgөн enelerimiz, ayaldarыбыз, карындаштарыбыз, кыздарыбыз жөнүндө. Биздин жарымыбыз жөнүндө сөз кылалы дедик. Анткени каалайбызбы, каалабайбызбы, акыркы учурдагы базар экономикасы, саясий ар кандай талаш тартыштар деги коомдогу бүгүнкү процесстер биз өзүбүздүн жарымыбыз жөнүндө ойлонбой калды. Жарымыбыз жөнүндө ойлонбой калдык. Биздин жарымыбыз болбогондо да биздин өйдөбүздө турган энелерибиздин акыбалы кандай? Аялдарыбыздын акыбалы, карындаштарыбыздын, эжелерибиздин, кыздарыбыздын акыбалы, абалы кандай? Ал жөнүндө биз акыл калчабай калдык. Ойлонбой калдык. Балким мен ойлойм, балким бүгүнкү биздин мына ушул ар кандай кесепеттерибиз, балелерибиз да балким ушундан болуп жүрбөсүн. Бизди төрөгөн, ушул жарыкка алып келген энелерибиз жөнүндө ойлонбой калгандырбыз. Биз менен күнүмдүк жашоодо өздөрүн биздин жашообузга курмандык кылган аялдарыбыз жөнүндө ойлонбой калгандырбыз. Жана келечек муунду жаратуучу, келечек муунду тарбиялоочу кыздарыбыз жөнүндө ойлонбой калгандырбыз. Балким ушунун кесепетинен бүгүнкү пикир келишпестик, бүгүнкү уурулук, кечирип коесуздар, бүгүнкү бузукулук да балким ушундандыр деп ойлоп калдым. Ошондон улам ушул бир канча көрсөтүүлөрдөн турган цикл уюштурсак деген долбоор Кудай насип этип бүгүн ишке ашып отурат. Биздин сиздер менен жолугушубуз мындан ары мындай бир тартипте болсо. Аял затына арналган мына ушул циклды мен 30 көрсөтүүгө бөлдүм. Жана ар бир көрсөтүүдө аялдын наристе кезинен, кыз кезинен баштап, төрөлгөндөн баштап, көз жумганга чейинки өмүрүнө сарасеп салып көрөлү дедим. Мисалы бүгүн кыз төрөлдү деген темада сүйлөшүп көрөлү. Эртең кыз менен ата эненин болгон мамилеси, андан кийин кыз менен бир туугандын болгон мамилеси, кыздын карындаш катары, кыздын эже катары, келин, турмушка чыкты, бала төрөдү, баатыр эне болду. Мына ушуга чейинки 30 көрсөтүүдөн турган цикл кылып көрөлү дедик. Анда бүгүн уруксат берсеңиздер, биринчи биздин ушу акыл калчообуз кыз төрөлгөнү жөнүндө. Кыздын төрөлүшү чындыгында бул өтө маанилүү маселе. Эмнегедир биздин элде да, башка элдерде эле кыз менен баланын төрөлүшү кандайдыр бир адамдагы уйгу туйгу менен коштолуп турат. Өзгөчө жаңы үйлөнгөндөр биринчи баласынын эркек болушун каалайт. Өзгөчө. Эмнеге бул эми табий эркек киши ата өзгөчө артында мураскор калышын каалайт. Каалайбызбы, каалабайбызбы эркек кишинин жашоосу көз ирмемдей. Үйлөндүңбү, сенден калуучу тукум алгач эркек болуш керек деген эркектик менталитет болсо керек. Анткени ал үй бүлөгө жардамчы, атага жардамчы, коомдун корокчусу, иши кылып атанын, мындай айтканда, зоболосуна бир устун уул бала. Бирок ошол учурда эгер кыз төрөлүп калсачы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир хадисте айтып атат. Кыз төрөлөр менен периштелер келет дейт. Аллах субханаху ва тааланын буйругу менен периштелер келет. Жана ушул үйдөн тургундарына салам болсун деп салам айтат дейт. Кыз төрөлсө. Ал кызды канаты менен жабышат дейт. Анан бул кандай алсыз жана назик жан. Алсыз жандан, алсыз денеден төрөлдү. Эгер атасы ушул кызды өстүрсө, өлтүрүп койбосо, ушул кыз атасына бейишке кирүүсүнө себепкер болот деп периштелер айтат экен. Мына ушул хадистин мааниси ушундай. Жан кыз төрөлсө, периштелер келип өздөрү көңүл бурат экен ал кызга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, дагы бир хадисте. Ким
уулуна кубаныч менен тиктесе, ушундай бир кубанып, ошо уулуна ыраазы болуп караса, ага бир жакшылык сообу жазылат экен, жакшылык дегендей. Эгер ал кызына караса ушундай кубаныч менен, ушундай көңүлүндө бир тынчтык менен кызына карай турган болсо, ага бир жакшылык эмес, ага бир сыйлык катары жазылат экен мына ошол нерсе. Ошондуктан, урматтуу туугандар, кыз төрөлсө, Куранда айтылгандай, ыраңыбыз карайып кетпеши керек. Кыз өзгөчө ата үчүн тозоктун отунан парда болуучу жан. Кыз үй бүлөдөгү аздектелген жан. Энесине жардамчы гана эмес, атасына тынчтык болгон жан. Ошондуктан бүгүнкү биздин кылган маселебизде эмне үчүн кыз төрөлсө биздин маанайыбыз түшүш керек. Тезирисинче, биринчи, кыз Аллах Субхану ва Тааланын аманаты катары, бизге берген сыйлыгы катары бир белек катары кабыл алышыбыз керек. Анткени кыз Аллахка жакын зат болот экен. Аллах, ушундай бир хадистин мааниси ушундай, Аллах кызга мылайым дейт, жанага жумшак дейт. Уулга деген жок, кызга деди. Демек Аллах өзү анын кыздын жаратылган турпатына, алсыздыгына өзү жумшактык кылып аткан затты бизге сыйлык кылып берсе го, биз ага эмнеге ыраңыбыз карайыш керек, эмнеге маанайыбыз түшүш керек. Демек Аллах Таала биздин үй-бүлөбүзгө биринчи кызды берди. Экинчиси кыз болсо, үчүнчүсү кыз болсо, караңыздар, андан эмнеге биз маанайыбыз түшүш керек. Дагы бир хадисте айтылат, ким кыздар аркылуу келген балелерге сабырдуулук кылса, сыноолорго чыдаса, ал кыздары ага тозоктун отунан парда болот деди. Сиз үйүңүздө өсүп жаткан кызды аздектеп төрүңүздө отургузуп бага турган болсоңуз, сиздин Кудай сактасын тозогуңуздан парда ошол кыз экен. Элеген мансабыңыз, командировкаңыз, акчаңыз, мерседесиңиз, банктагы байлыгыңыз эмес. Балким алар сизди тетирсинче тозокко алып кирет. Эми кызды өстүрүү бул башка маселе. Муну биз келечектеги көрсөтүүлөрүбүздө талкуулап өтөбүз. Бүгүн кыз төрөлдү. Биз аны сүйүнчүлөшүбүз керек. Кыздын өзүнө жараша урматы болуш керек. Үйүбүздө кыз пайда болду, бул такыр башка маанай пайда болду. Мен кээ бир үй-бүлөлөрдү билем, бир да кызы жок. Ал үйдөгү адеп, ал үйдөгү маданият такыр башка. Үйүндө кызы бар, чөйрө, бул такыр башка. Кыз төрөлдү, үйдөгү эркектердин бардыгы сарамжалдуулук, тартип, адеп, ахлак. Кыздын ушу чүрпөктөгү болсо да кыздын урматына болгон жашоо тартибинин өзгөрүшү таң калтырбай койбойт. Ошондуктан үйүңүздөргө кыз келсе, Аллахтын бир жакшылыгы келди деп билиңиздер. Аллах Субхану ва Тааланын сиздерге болгон ишеничи, аманаты келди деп билиңиздер. Ал кызды татыктуу тосуп алыңыздар. Ал кызга урмат сыйын коюңуздар. Уулга сүйүнбөсөңүздөр эч ким таң калбашы керек, негизи. Чындыгында, кызга бүгүн кубанышыңыздар керек. Кыздар биздин келечегибиз. Кыздар биздин намысыбыз. Бүгүнкү кыргыз элинин намысы жөнүндө сөз кыла турган болсок, сөзсүз кыздар жөнүндө ойлонушка туура келет. Сөзсүз бүгүн кыздар жөнүндө ойлонушка туура келет. Мен айтпайм, кайсыдыр бир деңгээлде саясий маселелерде балким биз уурлук кылып аткандырбыз, тилемчилик кылып аткандырбыз, балким туруксуздук болуп аткандырбыз. Но чындап айтканда, мунун баардыгы өтүп кетип мындай өзгөрүлчү, мындай бир жакшы бир муун келсе оңолуп кете турган нерсе. Бирок эгер кыздарыбызды азыртан оңдобосок, кыздарыбызга татыктуу тарбиясын берип, кыздарга болгон түшүнүгүбүздү бүгүнтөн оңдобосок, бул оңолбой турган нерсе, туугандар. Бул муундар карыса да оңолбой турган доо кетет бул маселеде. Ошондуктан биздин ойлошубуз ушул. Кыздарга болгон мамилебизди өзгөртөлү. Кыз төрөлгөндөн баштап мамилебизди өзгөртөлү. Кыздын өзүнө болгон татыктуу мамилесин берүү менен коомду өзгөртөлү. Кыз туулган болсо, Аллах сизге жакшылык берген болсун. Аллах Субхану ва Таала ал кыздын ырыскысын кенен кылган болсун сизге. Аллах Субхану ва Таала ал кызды аркылуу сиздин акыретиңизди бактылуу кылган болсун. Жана кыздары бар аталарга Аллахтын рахматы, жакшылыктары болсун.